чындап жашооңду өзгөртө турган, таасир бере турган жөн эле куру сөз эмес, реал адамдар колдонуп ийгиликке жеткен маселелерди сага ачык түрдө айтып берем. Биринчи, мектеп, сен окуп жаткан университет, сен барып жаткан садик, сен окуп жаткан мектеп бул реал жашоо эмес. Көп адамдар мектепти жакшы окусам болду, университетти бүтүрүп алсам, мектеп диплом алып алсам болду деп ушул баягы иллюзиянын ичинде жүрөт да. Бирок мектепти бүтүп, университетти бүтүп, реал жашоого чыкканда, реал жашоонун бир эки удары келип башына даңктап тийген учурда баягы адам сынып калат да. Сынбашың керек. Бул сен ошол жаштык учуруңдан бил, бул нерселер билим, алып жаткан ошол үйрөнүп жаткан билимиңдер сенин максатыңа жеткире турган бир куралдардын бири деп бил. Ошол аркылуу нан табам, ошол аркылуу тирүүлүк кылам, башка деген маселелерди кылбаш керек. Себеби булар жол катары кете турган маселелер. Аракет кылышың керек. Жашоо аракет деген. Аракетсиз береке болбойт эч качан. Көп адамдар бүгүн жатат, алма пишсин, озма түшсүн, түшсө дагы кызыл түшсүн деп жата берет да. Адашасың. Жатуу оңой. Билесиңби, жатышмага дагы оңой. Жөн эле отура берсең болот ушул жерде. Жөн эле отура берсең болот. Бирок мен бир нерсени айтып атам, бир нерсени окуп атам, бир нерсеге аракет кылып атам. Өзүм каалаганды бөлүшүп атам. Жок дегенде бир күндө бир адамга пайдаң тийсин, көңүлүн ал адамдардын. Аракет кыл. Ошол жаштык учуруңда эгерде каалагандай жүрүп кое турган болсоң, эртең кичине жаш өткөндөн кийин кордолушуңа туура келет. А бүгүн жаш учурда кичине кордолуп, чыдап, ошо бизнесте дагы, иштерде дагы не десе кыйналып, чыдап, үйрөнүп, саздалып, тапталып, быша турган болсоң, эртеңки жашооң жакшы болот. Алтынды алган учурда дагы алтын мындай өтө жаман таштардын ичинде болот го, аны күйгүзүп, бардыгы кылып, баягыны тазалап алышат. Келген оорулар, сага келген кыйынчылыктар ошол сен тазаланып атасың деген. Кыйналып атасыңбы? Тазаланып атасың. Тазаланып чыгасың деген алтын болуп. Кудай таала сени тазалап атат. Эгер башыңа проблема, түйшүк, кайгы көп келип атабы, демек сен өнүгүп атасың, өсүп атасың деген. Мындан эч капа болбо. Аракетти токтотпо. Кээде эч нерсе кылгың келбей калат, себепсиз эле бирдекелерди кылгың келбей калат. Ошол учурда да өзүңдү мажбурлап газын басышың керек. Бүгүн газды баса турган учур. Газды бас, өнүк, өс, аракет кыл, дүйнө кез, билимиңди билимге толтур, илимиңди илимге толтур. Бүгүн куржундар бош турат. Калла бүгүн пустой контейнер болуп калды жаш жигиттерди. Эптеп бир нерсе кылып күнүм өтмөй, телефон болсо, бир эки сүйлөшө турган кыз таап алса өзүгө, ошентип сейилдеп парк жүрө турган жашоо болуп калды. 20 сомдук мороженого алдана турган кыздар келип атат аркабыздан. Эптеп маштыкага акча тапса, караңгы дүйнөгө кирип алса, диван үстүнөн түшпөстөн өзгө жага турган кыздардын видеосун көрүп, нафсың кумарын кандыра турган жаштар келип атат бүгүн аркабыздан. Аларды тарбия кылыш үчүн дагы аракет кылышыбыз керек. Бүгүн Кыргызстаныбыз мындай кенен дүйнөгө салыштырып кара турган болсоң, дүйнөлүк мамлекеттердин арасында жарышуу өтө тездик менен кетип атат. Биз калып атабыз, узатышпан деп калып кетип атабыз. Бүгүн спорт жактан, маданият жактан, саясат жактан, бизнес жактан баары жоктон атаандашышыбыз керек. Бүгүн биз укташка акыбыз жок. Бүгүн биз жөн эле отурушка акыбыз жок. Бүгүн чайды кара чай ичебиз, көк чай ичебиз, кандай чай ичебиз, 95-85 деп отурушка биздин убактыбыз жок. Бүгүн аракет кылышыбыз керек. Мурдакылар макул отурду. Ал учурда негизи отура турган учурда. Бүгүнчү ушул техникада баары жоктон мындай өнүгүп кетип атат. Кошуна Кытай өлкөбүз. Кандай өнүгүп кетти, өсүп кетти. Айтор бүгүн биздин отурушка акыбыз жок. Сөзсүз түрдө аракет токтотушубуз керек. Кайсы учур болбосун, башыңа проблема келеби, түйшүк келеби, маселе келеби, сөзсүз түрдө токтотпошуң керек. Жашоо деген аракет дегени. Сени кайгырта турган нерселерден алыс бол. Ал ошол кайгылуу клиптер болобу, кайгырта турган, ыйлата турган видеолор болобу, сенин кайгырышыңа себеп болчу нерселердин баардыгынан алыс бол. Күлкүгө, жылмаюуга себепчи болгон, жан дүйнөңө ырахат берүүчү нерсе, мисалы Куран угасыңбы, пайгамбарыбыздын хадистерин угасыңбы, бул нерселер жүрөккө тынчтык берет кадимкидей. Ушу көрүп аткан, угуп аткан нерселериңди туура нерсеге алмаштырып койгун, актив нерсеге алмаштырып койгун, пассивге эмес. Сен жалаң пассив нерселер угуп атасың. Музыка, баягы болбогон рекламалар, арзыбаган нерселерди көрүп атасың. Ошондуктан да сен бүгүн жеңилүүдөсүң. Пайдалуу маалыматтарды берүүчү нерселерге дос бол. Пайдасыздан алыс бол. Мисалы мен колдоно турган нерсем Google да. Google'га жазсаң кайсы китепти болсо чыгарып берет, мисалы үчүн. А баягы кыска нуска видео чыгара турган сайттарда сага не пайда бар? Нени болсо Google чыгарып берсе, сага баягыдай кыска нуска сайттар бар го. Telegram, TikTok ошондойлордун не кереги бар сага?
себепсиз пайдасыз нерселерди көрүп убактыңды өткөзүүбү? Ушундай бүгүн жаштар ушинтип телефонду карап, баардык адамдар ийгиликке жетип кетип атат, үйлөрдү алып атат, машиналарды алып атат, соц сеттерге чыгарып мактанып атат. Интернетте ушу баардыгы болуп кетип, ийгиликке жетип атканда, бул жерде отурган адам телефонду кучакта отурганда эч нерсеге жетпей, ушу 1-2 болбой турган адамдай сезе берет да өзүн. Ал реал жашоо эмес, ал факт эмес. Бай көрүнүп коюш оңой. Барып машинаны арендага алып, арендага үйдү алып, бай көрүнүп коюш, мен дагы, анын дагы, сенин дагы колуңдан келет. Бирок бул реал жашоо эмес да. Сен жалганчы эмессиң, калпчы эмессиң. Бекерчи болбо. Адамдардын жалган берип жаткан жалганчы нерселерин жечү адам болуп калып кетпе. Сен берчү адам бол. Сен продуктаны жей турган эмес, продуктаны бере турган адам болгон. Аракет кылышың керек ал үчүн. Көп чокуларга чыгышың керек. Айтор сени кыйнай турган, кыса турган, жан дүйнөгө караңгылык бере турган нерселерди укпа, көрбө, билбе. Маани бербе аларга. Эмне болсо кабыл ала бер. Жашооңо бир нерсе келип атат, аны кабыл ала бер. Эмне үчүн мага келди, андай болбош керек эле, кайсы күнөм үчүн дей турган болсоң, тескерисинче дагы 10 келет сага андайын. Коркконго кош көрүнөт дейт го. Ойлогон нерсең сөзсүз түрдө келет дейт го. Бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Себеби сен алып атасың да, шүгүр кылган жоксуң. Баягы жок учурда шүгүр кылганды бил. Бар учурда садака кылганды бил. Адамдар сөзсүз түрдө болуш керек, анан садака кылам дейт да. Ишим жүрүшүп кетсе аш кылып берем дейт. Сен биринчи аш кылып бер, анан ишиң жүрүшөт. Биринчи белгенди бил. Алганды эмес. Бул дүйнө бериш дүйнөсү, алыш дүйнөсү эмес. Ушундай кабыл алганды билген адамдар көп нерсеге нааразы болбойт. Көп учурда сыгылбайт, кайгырбайт. Себеби ал кабыл ала билет. Келген адам ушу бир проблема түшүп келсе, балким өзү күнөөлүү, балким башка күнөөлүү, айтор келдиби, кабыл ала билет да. Сөзсүз түрдө бул менин жашоомдо бар экен, бул менде бар экен, демек бул мен үчүн. Аны дей берсең, мындай болбош керек эле дей берсең, бириң эки болбойт. Жашоо баягы пианиного окшош. Пианино черткендер барбы? Баягы чертишет го, кара ак болуп кетет го. Кара ак болгондугу үчүн жакшы бир звук чыгат ал нерседен, ал аппараттан да. Жашообуз дагы ушундай, кара ак болуп кетет, ошондуктан жакшы нерселер болот. Качан сиздин жашооңуз бир күн проблемада, бир күн кубанычта, окшоштук эмес да бул жашообуз. Окшоштук болуп калса сыноо болбой калат бул дүйнөбүз. Бир күн чөгөсүң, бир күн өсөсүң, жигит бир күн төө минет, бир күн жөө жүрөт, ушундай. Айтор ар бир нерсени кабыл алганды бил. Алдыга жылуу үчүн артыңдын эсебин чыгар. Алдыга жылышың үчүн сен тарыхыңды билишиң керек. Мындай жашоону карап, мына азыр мисал үчүн кел дагын мына жерде азыр. Мисал үчүн, урматтуу мекендешим, мына акыл эсти аласың дагы, акыл эсти алып туруп, аркаңа өмүрүңдү, мисал бүгүн 20 жашта, 25 жашта боло турган болсо, артка өмүрүңдү жазасың. Мен мынандай ишти кылдым, мындай кылдым деп туруп, баардык нерсени жазып чыгасың. Ошол учурда сен билесиң, кайсы нерсеге убактың өтө көп кетип калгандыгын. Байкагын, ошо күнөө иштериңди дагы ачык түрдө жаз. Себеби сенден башка бул нерсени эч ким көрбөйт, мен көрбөйм, интернетке чыкпайт бул. Сен өзүңдү өзүң ошо жазып алып, кылган ката иштериңди, күнөө иштериңди, жакшы иштериңди баардыгын жазып чыккын. Кылган ката күнөө иштериң көбүрөөк болуп чыгат. Ошондуктан да сен өспөй жатасың. Ошондуктан да сен өнүкпөй жатасың. Убактыңды баары телефонго кетип аткан болот, керексиз видеолорго кетип аткан болот. Керексиз сүйлөшүүлөргө кетип аткан болот. Жашоого бирөөнүн жашоосуна мурдуңду тыгып жүргөн болосуң. Ошондой нерсеме өтүп кеткен болот да. Сен ошондо бул жактын расчетун ала турган болсоң, артыңдын расчетун алып, туура эмес нерселерди, мен мындан мисалы жөн эле клип көрүп, клип уга турган болсоң, музыка уга турган болсоң, ошону эле аудиокнига деп жазсаң толтура китептер чыгат. Ошо китептерди угушка арна убактыңды. Ошол нерсени арнашың керек. Керектүү нерселерге арнашың керек убактыңды. Алмаштырып коесуң болгону. Аркаңдагы нерселерди, бүт жаман сага зыян берип келген нерселерди туура нерсеге алмаштырып коесуң. Гүл үстүнө гүл, нур үстүнө нур болуп, кадимкиде өнүгүүнү билесиң. Ушул нерсени 40 күн кылып көргүн. 40 күн кылып көргүн ошол нерсени кандай өнүгүү болот экен. Жашооңдо сен күтпөгөн өнүгүүлөр болот. Артыңдын эсебин чыгарышың керек, алдыга жылышың үчүн. Аракет, каттуулук сөзсүз керек. Аракет кыласың, бир жыйынтык болбойт. Ошол учурда адамдын ишеничи жоголуп, сынышты баштайт да. Жок, сөзсүз түрдө аракет кылышың керек.
Мисалы жөнөкөй эле мына лампочка турат, лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисон канча жолу аракет кылды? Тынган жок, кайра аракет кылды. Андан кийин бул сөзүнөн чыкты, лампочкаларды бүткүл дүйнөнү жарытып кетти да. Азыр мынтип комнатаңызды барып светин жаксаңыз, эгер жанык болгон болсо бир люстраны светиңизди карап койсоңуз, бул Томас Эдисондун максаты ишке ашкандыгынын далили да. Мындайларды факт түрүндө өтө көп келтиришим мүмкүн, далилдерди көп келтиришим мүмкүн. А? Катуулук керек. Максат жолуна катуулук сөзсүз түрдө керек. Жеңилбешиң керек. Мынау KFC-ни карасаңыз, жер бизнесин дагы кылат. Эң күчтүү жерлер, повороттогу жерлер ушу KFC-ники. Эң көп сатылган нерсе ушу KFC. Биленти ар дайым болот булардыкы. Полковник Сандерс. Полковник Сандерс деп коет көп. Ошо KFC-ни ойлоп таап саткан адам. Мунун тарыхын карасаңыз, көп кыйналган, көп кордолгон. Мусулман эмес адам, бирок аракет кылып атат. Көп кыйынчылыктар келген мунун жашоосуна. Ажырашып кеткен, баласы таштап кеткен, ал болгон, бул болгон айтып кылбаган иши калган эмес. Акыры келип ошо KFC-ни өзүнүн тажрыйбамдан өткөн нерсе өзүм кыламын деп аракет кылып, кафелерге сунуштап, кафелерге кирбеген кафеси калган эмес. Биз да нават сунуштап кирдик, ал кылдык, бул кылдык. Көп учурда жок деген жоопту аласың, акыры бетиң дагы көнүп калат да кадимге. Жок десе мындай жөнөкөй эле карап каласың бул нерсеге. Бул дагы кирбеген кафеси калбайт, сунуштап көрөт. Акыры бир кафе уруксат берет. Анын кафесине өткөргөндү башталат, жегенди башталат, кийин арендага жаралат, кийин бирлерден акча алып кафеси салат, айтор өнүгүп. Азырчы, азыркы учурда урматтуу мекендешим 125 мамлекетте 15 миңден ашык филиалы бар KFC'нин. Богону дагы эң күчтүү жерлер, жер маселеси, жер саясатын көп адам түшүнбөйт. Булар KFC жерди көп жерин ээлеп койду да. Эң күчтүү повороттогу жерлер ушулардыкы. Бул мына көчөңүздү аралап сиз жеп аткан KFC ошол полковник Сандерстин максатынын ишке ашкандыгынын далили. Бул не менен жетти максатка? Катуулук менен, өжөрлүк менен, жеңилген жок, арка кайткан жок, болду мен Россияга кетем, иштейм деген жок. Өзүнүн максатынан кайтпагандыгы үчүн бул максатына, ниетине жетти. Ошондуктан да кайткан жок. Сен эмнеге жеңилүүнү ойлоп атасың? Мусулман эместер алдыга чыгып атса, мусулман эместер бизде Кудайга, аларда Кудайга сыйынуу. Бизде Раббыбыз бар, эмнеден коркобуз? Эмнеге жеңилесиң? Жеңилүүгө акың жок. Барып туура эле азыр компьютериңди ачсаң, Microsoft Corporation деп чыгат. Microsoft максатын айткан адамдарга, жакындарга, бир туугандарга, ата-энесиге дагы максатын айткан учурда мен компьютер башка бир техникаларды ойлоп табам деген учурда ата-энеси күлгөн баш болду. Сен мунун колуңан келбейт, сен түзүк эле ишиңди кылчы, адамдар ошол жакшына иштечи, сен үйлөнүшүң керек, бала чага кылышың керек, андай кылышың керек, мындай кылышың керек деп ата-энеси жолдон кайтарган. Бирок Microsoft ошол гаражынан 10 жыл чыкпастан тынымсыз аракет кылып, ошол Microsoft Corporation компьютерди ачсаңыз ошентип чыгат. Бул Microsoft'тун максаты ишке ашкандыгынын далили. Пайгамбарыбызга канча соккулар болду. Келип, бардык нерсени беребиз, алтын, күмүш, динар, дирхам, евро, доллар бардыгын беребиз, ушул жолунан кайткын деген учурда дагы оң колума күндү, сол колума айды карматып койсоң дагы максатымдан кайтпаймын деген пайгамбарыбыз. Максатынан кайткан жок пайгамбарыбыз. Бүгүн мен мусулманча сүйлөп пайгамбарыбыздын хадисин сизге айтып атамбы? Демек пайгамбарыбыздын максаты ишке ашты деген. Демек урматтуу мекендешим, кийин жамыр нөшөлдөп жаап кичине чөптөр чыгат го. Жамырда мынтип тык мынтип себелетип төгүп кое бересиң. Кийин мунун результаты сөзсүз түрдө болот. Бүгүн дагы сиздин максатыңызды ушинтип эскерип айтчы. Качандар бир убакыт келет, сизди эстешет. Эгерде сиз максатыңа жете турган болсоңуз. Бардык нерсенин максаты бар. Ташбаканы да, жыланны да, бардык нерсенин максаты бар. Эмнеге сиздин максатыңыз жок? Эмнеге аракет кылбай атасыз? Мен азыр ошко жолго сапар тартсам, максатым бар, ниетим бар ошко жолго чыгам. Ниетим, максатым болгондугу үчүн таксиге барам, отурам, жолдо не кыйынчылык болбосун чыдап барам. Максатым барлыгы үчүн ошко барып калдым. Себепсиз жөндөн барып калбайм го, туурабы? Демек, максатым барлыгы үчүн ошко барышым ишке ашты. Ар бир нерседе максат маанилүү. Сиз эч качан максат кылбайсыз, мен 60 жашка чыгып калайын деп. Кааласаң каалабасаң чыгасың. Сиз максат кылбайсыз, күн эртелеп чыкпай койсун деп. Кааласаң каалабасаң чыгасың күн дагы. Сиз колуңуздан келе турган нерсеге баш катырыңыз, колуңуздан келбей турган нерсеге эмес.
погоданы алмаштырып коюш колуңуздан келбейт. Түндү акты караңгы кылып коюш колуңуздан келбейт. Бул маселелер колуңуздан келбейт. Колуңуздан духуңуз жетпей турган, акылыңыз жетпей турган, күчүңүз жетпей турган нерсеге баш оорутпаңыз. Акылыңыз жете турган, өзүңүздүн күчүңүз жете турган максаттуу иш-аракеттерге 100% энергияңызды каратыңыз, күчүңүздү каратыңыз. Ошол учурда ийгиликке сөзсүз түрдө жетесиз. Бул сөздөрдү кара санаган учурунан катары мен сүйүктүү мусулман бир тууган катары айттым. Мекендештерим, албетте мен идимсиз бир көчөдөгү адам болушум мүмкүн. Бирок сиз сыяктуу угуп турасыз балким, көрүп турасыз балким. Мага ушул сөздөрдү бирөө жакшы көрүп айткан эмес. Айтпайт дагы. Өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө каала. Бул мусулмандын сыфаты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.